Саламатсызбы, Жылдыз айым? Убакыт таап маектешүүгө макулдук бергендигиңиз үчүн ыраазычылык билдирем. Саламатсыздар, урматтуу Мараш Базлаконованын жеке YouTube каналын көрүүчүлөр. Айтыңызчы, мына билинбей эле убакыт учкан куш экен. 2020-жылдын октябрь айындагы окуяларга туура 2 жыл убакыт өтүптүр. Азыр өткөнгө мындай сара эсеп салып, эмне болду? Бийлик алмашкандан бери 2 жыл ичинде эмне жасап үлгүрдү? Эмнеге жетишпей атат? Ийгилик кемчилиги деген жагдайга менимче сиз дагы саясатчы катары мындай бир өз алдыңызча талдоо жасап жатсаңыз керек. Кандай ойдо турасыз? Тилекке каршы биздин өлкөдө 3 жолу бийлик алмашуу болду да. Мындай айтканда мыйзам жолу менен эмес, төңкөрүш болду, кээде революция болду. Мына акыркы жолу экс-президент Сооронбай Шарипович арыз жазып кетти. Эми ага ошол мезгилдеги убакыт ошондой шарт түзүлүп калды да. Албетте 2020-жылы 4-октябрда эгерде Сооронбай Шарипович чыгып, себеби мен 4-октябрда саат 18:00-дө Ошто туруп кайрылуу жасаганмын. Аялдарда бир интуиция бар да. Ошол интуиция аялдарды алдабайт, же туура эмес жолго салбайт. Эркектерден айырмаланып, бизде өтө сезимтал ошондой бир сезгич, эми орусча айтканда интуиция бар да. А эркектер абдан анализди туура жасашып, мындай глубокий анализ жасай алат да. Ал эми кээ бир аялдар ошол интуициясы менен анализди туура талдап ала кетсе, алдын ала бир нерсени айтса болот. Ошо 4-октябрь 2020-жылы 18:00-дө мен Ошто туруп кайрылуу жасадым Сооронбай Шариповичке. Кечирилгиз, оңдой албай турган катачылыкка азыр барасыз деп. Анткени мекеним Кыргызстан, биримдик деген партиялар элди абдан мындай айтканда намысына тийип коюшту да, акча менен добуш сатып алып. Ошондуктан 4-октябрда, 5-октябрда ушундай эл толкуп турганда Сооронбай Шарипович чыгып туруп, мен бул шайлоону тааныбайм, кайрадан шайлоо болсун дегенде, мыйзам ченемде анда биз жашоону улантмакпыз да. Ага эрки жетпеди. Азыр эми 2 жыл ичиндеги өзгөрүү эмне? Сизди канааттандырып атабы? Эми албетте 2020-жылы Сооронбай Шарипович кеткенден кийин ким болот? Ким келет? Ар түрдүү күчтөр ошол президенттик кызматта алып калууга аракет жасашты да. Бирок Кудай тарабынан буйруптур Садыр Жапаровго. Садыр Жапаров аракет кылды. Эми мындай айтканда кээ бир моменттерде мыйзам сакталды, кээ бир моменттерде мыйзам сакталбай калды, бирок президент болду. Элдин үмүтү өтө чоң болчу. Ишенич да абдан чоң болчу. Айрыкча менин дагы мындай айтканда экс-соратниги катары, коллегасы катары, албетте 11 жыл колдоп келген эжекеси катары. Бирок мен ошондой эле ноябрь айында 2020-жылы КТРден чыгып айтканым элдин эсинде. Искак Разаковтай болуп, таза иштей албасаң, мен биринчилерден болуп Садыр иним сага каршы чыгам деп. Мен азырынча каршы чыга элекмин, сунуш гана берип келатам. Экинчиден, эгер силер байкасаңар, менин Фейсбуктагы баракчамда мен ыраты менен, орусча айтканда последовательно жазып келатам эмне болуп атканын. Тилекке каршы хамелеондор, кошоматчылар, ошондой эле мурунку бийликте иштегендер, мындай айтканда кавычкада шустрыйлар Садыр Жапаровду ээлеп алышты. Мен ошондо айттым эле, шакалдар
чырмооктой сени ороп алды Садыр энем депчи. Эгерде ошолордон азыр арылбасаң, кийин кыйын болуп калат. Анткени алар мурунку экс-президенттерге жарга түрткөн, туура эмес жолго салган. Сени да ошентип туура эмес жолго салып коет деп. Тилекке каршы ушундай болуп калды. Азыр сиздин оюңуз боюнча биз баягы президент өзү мен жеке жоопкерчиликти алам деген шартта мамлекеттин башкаруу системасы боюнча, баш мыйзам боюнча президентте болуп жаткан учурда алган багыты сизди канааттандырып колдойсузбу? Кээ бир маселеде туура мен колдойм. Кээ бир маселелерди колдой албайм. Колдой албаганыңыз бул көбүрөөк кадр саясаты окшойт. Жок, бул именно ошол чегара маселеси болчу. Кен байлыктар боюнча болчу. Эми кадр маселесинде бизде кадрлар жетишпейт. Себеби эгемендүүлүктү алгандан баштап биз кадр өстүрүүнү токтотуп койгонбуз. Керек болсо өкмөттө резерв кадров болчу. Мына ошону дагы кайсы бир мезгилде өкмөт түшүрүп алган. Жок ошол отдел. Азыр эми кайрадан аракет жасашты, бирок кайрып эле тууган урук, жора жолдош, тааныш аркылуу эле кызматка кире баштады. Биз мисалы үчүн кызматка келгенде мен Оштон келгенмин, Оштон кызы болом, чүйдүн келини болом. Мен эч бир таанышым жок. Бирок жашоомдо жакшы адамдар жолугуп, мына ошол даражага жетүүдө кандайдыр бир салымдарын кошушкан да. Айтыңызчы, мисалы азыр президент ошол баштапкы баягы мен президент болом, мамлекет башына келатканда айткан убадаларына туруп, ошол максаттарына жөнүндө ачык айтып, мындай кайрадан бир элге берген убадаларына кайтууга убакыт мүмкүнчүлүгү барбы? Бар, бирок өтө тар. Өтө аз убактысы бар да. Себеби мая кредит доверие деп коет. Ошол элдин болгон ишениминин убактысы өтө аз калды да. Мен Садыр Нуркожоевичке шайлоо убагында да айттым эле, өтө көп реалдуу эмес убадалар берилип жатат депчи. Эл деген жаш баладай. Эгер балаңы кичинекей небереңиби, балаңы паркка алып барам, суббота күнү деп алып барбай койсоң, убактың жетишпей, же мүмкүнчүлүк болбой калып. Ал сени бир ай болсо, бир ай нервиң жейт, мени паркка алып барбадың деп. Ошондой эле эл да бала кыял. Айткан нерсени, себеби президент деген бул журттун атасы. Үй бүлөдө ата кандай болсо, жоопкерчиликти сезсе өзүнүн үй бүлөсүндө. Президент ошондой эле өз өлкөсүнүн атасы, эл деген анын баласы, айткан убадасына туруш керек. Жакшы убадаларды берди. Бирок аны аткарса болот. Бирок ага убакыт керек да. Бирок азыр Садыр Жапаровдун убактысы өтө тар. Эми мына ошол тар убакыттын ичинде ошол убадаларын аткарыш үчүн эмне иш кылыш керек, кандай кадамга барыш керек деген суроону эгер биз бере турган болсок, менин оюм, жекече оюм, саясатчы катары айтат элем, биз 30 жылда бир тең, акыркы 2 жылда өтө кандуу окуялар көп болуп кетти дагы, абдан биздин жөнөкөй карапайым эл өтө катуу жабыр тартып атат да, айрыкча Баткен эли. Мына ошол 28 апрель 2021 мен аябай күйүп кеткенмин да, бышып кеткенмин. Ушунчалык жаман болупчу. Эмне себептен отпор бербедиңер? Эмне себептен силер кирип келген душманга согуш ачып атса, ошолорду ошол жерде үстүнөн бомба таштай бердиңер деп аябай капа болбодумбу? Путинге кайрылдым, Эрдоганга кайрылдым. Эмне болду? Кайрадан сиз менен маегиңизди айттым, кайрадан дагы булар кол салышат. Мындан да каттуу. Анткени отпор берилбеди. Экинчиден аларга өнөкөт болуп калды. Үчүнчүдөн биздин бийлик мына ошондой апрель 2021 чоң жоготуудан кийин чегара маселесине кайдыгер мамиле кылып коюшту.
кайра ушундай окуя болбойт дегендей кылып коюшту. А биз болот десек эмне болду? Фейктерин фас эшти. Кандай жаман сөздөр менен аны саз келгенси бир 3 таластык аксакалды сүйлөтүштү. Аксакал деп да айткым келбейт, бир 3 чалды. Бирөөсү айтып атат, мен Бакайдын тиги коомунун төрагасы болом дейт, оозунан иттей ыплас сөздөр чыгып атат. Бакайдын арба курсун деп айтат элем, ошол чалдычы. Ошон үчүн ошондой туура айткан саясатчыларга фейктерин ушундай жалданба чалдарды сүйлөткөндүн ордуна угуп коюш керек эле да. Айтыңызчы, чек ара маселеси жөнүндө сөз болгондо, сиз бийликтин мындай иш аракетинин чабалдыгынан ушул жагдай болгондугун белгилеп жатасыз да. Биз бирок билебиз, делимитация, демаркация иштерин чечүү боюнча маселени Камчыбек Ташиев өзүнүн мойнуна алган. Ал жетектеген комиссия дагы иштеп жатат бүгүнкү күндөгүчү. Анан бул жерде көбүрөөк мындай күнөө Ташиев мырзадагы же президенттин өзүндөбү? Азыр эми ушул коомчулукта талаш тартыш болуп атат да, кимде күнөө деп. Күнөө кандай күнөө болбосун, күнөө президенттин мойнунда болот. Же кандай ийгиликтер болбосун, ал дагы президенттин мындай мойнуна лавра илинет да. Командасы кандай жакшылыктарды алып келсе дагы, жамандыктарды алып келсе. Мен ал жердеги кемчиликтер жөнүндө айта албайм. Себеби 30 жылда чечилбей келген маселени бул топтолуп калды да. Эгерде Аскар Акаевич биринчи президент катары жоопкерчиликти сезип туруп, ошол эле мезгилде ошол Россия жардам берем деп атканда чечип койгондо, азыр биз мындай кандуу окуяларды көрбөйт элек. Бул акыйкаттык үчүн айтылыш керек. Ошол мезгилде бири-бири менен жакшы мамиле жасайм деп кошунабыз деп атышып, мына ушундайга келдик. Элестетип көрүңүзчү, Майраш. Сиздин кошунаңыз зөөкүр, ичет, анан ичкенде келип алып сиздин үй бүлөңүздү талкалайт, ушундай жаман сөздөр менен эптеп сизге тынчтык бербейт, Сиз койчу эми кошунам. Ушуну менен жаман жакшы айтышып албапмын, ичип мас экен дей турган болсоңуз, ал өнөкөт алат дагы кайрып сиздин тынчыңызды ала берет. Ошондо келгенде биринчи жолу сизге ушинтип үй бүлөңүзгө, сиздин жолдошуңуз же менин жолдошум мурдун канжалатып, тиштерин сындырып, 5-6 кабыргасын сындырып койгондо, ал мас болсо дагы сиздин үйүңүзгө же менин үйүмө экинчи басып келбейт эле. Ошондой Тажикстандын боевики болобу, Министерство обороносы болобу, кимиси болбосун кирип келгенде биздин территорияда, мен айтпайм тигилердин территориясында бомба таштагылы деп. Кирип келгенде мына ошол жерде бомба таштап, бардыгын акмагын чыгарганда кирип келгендердин. Ошол жерде өлтүрүп салыш керек эле да, атып салыш керек эле. Мына ошондо мен ойлойм, бизде экинчи эч ким тынчыбызды албайт эле. Отпор кыргызчасы кандай болот? Мындай каршылык көрсөтүш керек эле да, өздөрүнө жараша эмес экеси. Мына ошондо тиги алар экинчи кол салбайт эле. Азыр эмне болду? Азыр өнөкөт болуп калды. Мен ушул жерине өкүнөм да, эмне үчүн отпор бербедиңер деп. Бул бир. Экинчиси, мен айттым, экинчи жолу дагы булар кол салат деп. Мен азыр кайрадан сиздин немеңизде, мына жеке YouTube каналыңыздан айтып коеюн. Үчүнчү жолу кол салат алар. Эмне себептен кол салат? Себеби бул жөнөкөй эле анализ. Анализ жасайбы ошол коопсуздук комитетинде, контрразведкада иштегендер жасабайбы билбейм. Эмне себептен үчүнчү жолу кол салат? Бул жөнөкөй эле анализ. Баягы болгон нерселерден сүйлөп аткан сөзүнөн ошол Тажикстандын ГКМнын жетекчисин. Көрдүңүзбү, ал айтып атат, эгерде протоколдордогу жазылган келишимдер аткарылбаса, биз тынч жашай албайбыз дейт. Бул деген сөз аткарбасаңар мен дагы силерге бомба таштайм деген сөз. Бул бир. Токтоп туруңуз, азыр мен оюн бүтүп коеюн. Экинчиси, алар биздин 2-3 айыл өкмөтүнө болгондо дагы мекемелерге өздөрүнүн желектерин илишти. Бул деген сөз ошол аймакты биз сөзсүз алабыз деген алардын жаман ою. Эгерде протоколдор аткарылса деле алар ошого барышат. Себеби
азыр мына ошол ала турган жерлердин ичинде укмуштууда кен байлыктар бар. Ал жерде газ бар, ал жерде нефть бар. Элибиздин мурун алар кандай кылып ошол жерлерге жетишебиз деген жаман ой бар эле. Биринчиден алар акырын сойлоп келишип, биздин элдин үйлөрүн сатып алышып, ошондой кылышкан. Ал нерсе токтоп калгандан кийин, посттор коюлуп, заставалар коюлгандан кийин майраш алар эң жаман жолго түштү. Мына ошентип кол салууга камкор Рахмон, ушинтип эле айтайын, агрессор, мына ошентип алар уже бомбалай башташты. Аткылай башташты. Көрдүңүзбү? Алар биринчи фазадан жөнөкөй баягы сатып алуу үйлөрдү алып туруп ошо жерлерди, биздин жерлерибизди ээлеген мына ушундай тактикадан алар кандуу тактикага өтүштү. Эми андан дагы жаман тактикага өтөт, ошол жерлерди алмай сайын. Эстеп коесуз. Өткөндө сүйлөшкөндө да мен айткам, экинчи жолу чабуул мындан да күчтүү болот, мындан да өтө жоготуулар болот. Ошондой эле талкаланат баткен. Жаңы салынып аткан үйлөр да талкаланат деп айтабыз. Бирок ушул Тажикстандын Кыргызстанга мындай кол салуусу боюнча президент Бириккен Улуттар Уюмунда атайын билдирүү жасады. Бирок ошол эле учурда УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин билдирүүсү такыр башкача чыкты да. Анан ушул жагдай эмнеден кабар берет сиздин оюңуз боюнча? Бул сизди ойлонтубу жокпу? Бир чети карасаң, булар бир эле мамлекетти башкарып аткан эки мындай жогорку кызматтагы кызмат абалындагы бийлик төбөлдөр эле эмес, алар достор экен да, эми доспуз деп атпайбы? А саясатта дос деген болбойт. Саясатта дегиле мамлекеттик жогорку деңгээлде иштеп атканда менин досум деген сөз болбош керек. Ал мамлекеттин, элдин тагдырын чече турган инсан президент үчүн бардык кызматкерлер мамлекеттик кызматкерлерди кабыл алыныш керек. Бул бир. Экинчиси, эмне үчүн экөөнүн эки башка сөзү чыгып атат? Айткан сөздөрүчү. Аны мен дагы түшүнбөдүм. Үчүнчүдөн, азыр кимиси күнөөлүү деген баягы сурооңузга жооп берип коеюн. Өкө тең күнөөлүү. Анткени биринчиден албетте президент күнөөлүү болот. Анткени биздин конституциянын негизинде биз президенттик башкаруудабыз. Каалайбы, каалабайбы, биздеги жакшы ийгиликтери үчүн дагы ага рахмат айтышат, туура эмес жасалып аткан иштер үчүн наалат айтылат. Мына ушундай да. Бирок экөөнү азыр өтө оор. Экөөнүн дагы элибизге оор. Элибиздин ичинен дагы баткен элине оор болуп турат да. Азыр байкуштар алар бир гана талкаланып, мына ушинтип жабыр тартып, жакындарынан айрыкча солдат жигиттер, жаш балдарыбыз каза болуп кетти. Мына ошол жаш солдат жигиттер кечирип коюңуз. Кыз жыттай эле, кыздын жыттабаган жигиттер өтүп кетти. Жаман болосуңбу? Жаман болосуң. Себеби мен да энемин. Мына ошол бир сөзүм айтканда, жөнөкөй карапайым элден баштап азыр президентке дери өтө оор. Ушунчалык оор, биз уже моралдык жактан, материалдык жактан анысыз келгенсип ички бизде ынтымак жок. Тышкы күчтөр карап турат, качан булар ыдырап кетсе депчи, дагы бир жолу өзүбүздүн тиги жасай турган иштерибизди, жаман иштерди жасап алсак деп. Же болбосо бийлик ошолорду топтойюн дебей атат. Өзүнүн тегерегинде топтобосо дагы Кыргызстандын желегинин тегерегинде топтош керек эле. Ошон үчүн мен айтат элем Садыр Нуркожоевичке. Сиз айтып атпайсызбы, убактысы бар деп. Убакты өтө тар. Бул жөнүндө да Facebook'ка мен жазган элем. Ошон үчүн Садыр иним, убактың өтө тар. Бүт оппозиция болобу, позиция болобу, саясатчыларды, ошондой эле бизде аксакалдар бар, абдан акылдуу, экс-губернаторлор бар, Баткен областында иштеп кеткен. Мисалы үчүн мен билгенден Айбалаев азыр айтып атат. Султанбай Жигитовду айтып атат. Мыктыбек Абдылдаев укмуш билет Баткенде. Мындай айтканда коён жатагынан бери билет. Мына ошондой кишилер менен акылдашып, кеңешип башка мындай иш жасаш керек болуп атат да. Себеби кеңешип кескен бармак оорубайт деген бул абдан туура.
Айтыңызчы, ошол эле азыр 36-чы, 39-чу протоколдор боюнча маселе көтөрүлүп, бирок жалпы коомчулук бийликтен талап кылып атат. Ачыктагыла депчи. Мисалы үчүн мен депутат болуп турган учурда дагы колумда кагаз болбосо, аргументированный документ, кол коюлган печаты менен документ болмой сайын мен бир маселени айтчу эмесмин да. Азыр мен үчүн дагы табышмак 36 дагы 39, 42-чи протоколдор. Себеби биз көргөн жокпуз. Кече мына өзгөндө элге барбадыбы? Элге барган абдан туура. Садыр Жапаровдун туура болду. Барды, сүйлөштү, бирок баягы киргизип сүйлөшкөнү туура эмес болуп калды. Ошол жерде эле микрофонду коюп туруп, жакшылап сүйлөп, айтып деп койсо болмок. Баягы сыр жактарын бекитип коюп, үстүрттөн жалпак тил менен сүйлөшсө болот. Анан чыгып баратканда мен ушул Ички иштер министрлигинин жасаган немесине абдан капа болдум да. Садыр Жапаров өзү элге жакын адам. Жөнөкөй эле элдин арасынан сурулуп чыккан жигит. Мен канча билем 11 жылдан бери. Ал эч качан элден качпайт. Бирок чыгып келатканда чеп кылып милиционерлерден ага коридор ачып берип, машинасына дер ошонкини туура эмес болуп калды. Демек, муну жашаган нерсе бар деп түшүнсө болот. Ал барбы жокпу билбейм. Себеби мен протокол менен мындай билбей туруп, даже депутаттар билбейт. Бул протоколду кечирип коюш официалдуу орган ратификация кыла турган биздин теги жогорку кеңеш да билбейт экен. Ошон үчүн айтыш өтө кыйын да. Бир нерсе деп айтсам, туура эмес айтылып калсам, бул мен коомчулукту туура эмес багытка буруп коюшу мүмкүн. Ачыктабай аткандыгы эл арасында мындай бүдү ооба. Ошон үчүн алар ачыгын айтыш керек. Биздин эл мындай да, кыргыз эличи. Кыргыз эли чындыкты сүйгөн эл, адилеттүүлүктү, акыйкаттыкты, калыстыкты, ошону менен бирге кыргыз эли кечирип коесуңар, тендикти жакшы көрөт да. Мына ушул нерсени өткөндө сиз менен сүйлөшкөндө ушул нерсе боюнча да айтып кеттим эле, кайталабай эле коеюн. Азыр да кеч эмес, элге ачык айтыш керек. Айласыздан эгерде кайсы бир немеге барса, аны да моюнга алып ачык эле айтыш керек, эл түшүнөт. Эгер айласыздан болот го, айласыздан бир чечимге келесиң. Тынычтык үчүн, башка кан төгүлбөсүн деп. Эми Кытай менен Гонконг 1964-жылы ушундай чоң согушка барган чек ара маселеси боюнча. Миллиондогон элдер өлүп кеткен. Миңдеген эмес, миллиондогон элдер. Мына ошол миллиондогон элдер каза болгондон кийин Мао Цзэдун айткан, токтотолу, кайсы бир мезгилде акылдуу теги поколение келет, муун өздөрү чечет деп. Мына 2-3 жыл мурун чечип алды. Балким биз деле ошентип турсак туура болор. Дагы бир маселе, мындай талуулуу болуп атат. Азыр чек ара жөнүндө сөз кылганда, Кемпир-Абад боюнча да, мына кече ошо өзгөндө президент, бийлик өкүлдөрү менен болгон жолугушууда ачыкталбагандыгы мындай суроо жаратып атат. Деги эле сиз мүмкүн маалыматыңыз бар чыгар. Бул Кемпир-Абаддын тагдыры эмне болгон? Көп депутаттар бийликти колдоп азыр жогорку кеңеште ратификация кылганга шашып атат деген дагы имиштер кетти. Эми Кемпир-Абад боюнча чынын айтсам, менин бир да маалыматым жок. Себеби бизде даже жогорку кеңеште депутат болуп иштеп жүргөнүбүздө мен билим, илим, маданият, ошондой религия боюнча комитеттин төрайымы болдум. Ушул багытка жараша менде секретный документтер бар эле. Ал жакта секретный материал деле жок, эми религияны алып көрбөгөндө. Ошон үчүн мен айтайын дегеним, Кемпир-Абаддын талкуулаганда, ратификация кылганда, жогорку кеңеш ачык талкууга алса, мен ойлойм элге туура мамиле, ачык маалыматтар жетмек да. Бүдөмүк нерсе бул өзү жаман нерсе. Ошон үчүн мындай эми маалымат эртеби кеч чыгат. Биздикилер чыгарбаса, дагы бир ачуусу келсе Тажикстан чыгарып жиберет.
мындайда бир маалымат чыкпайт деп эч ким кепилдик бербеш керек. Ратификация жөнүндө сөз болгондо жогорку кеңеш жөнүндө сурабай кое албайм. Соңку ошол бир 10 чакты күндөн бери жогорку кеңештин ички аба ырайы, анын ашканасындагы жагдайлар боюнча мындай пикир бирдей эмес. Аны айрым депутаттар да коомчулукка ачыктап аткандай да. Анан мунун өзү эмнеден кабар берет? Мына бүгүн дагы жогорку кеңештин төрагасы Мамытов мырза өзү кызматтан кеткендигин жарыя салды. Анын ордуна Шакиев мырза мындай эч бир альтернативасы жок дайындалган экен, шайланган экен. Эми жогорку кеңеште ачыгын айтайын, эл үчүн күйгөн аз эле депутаттар бар, саналуу. Биздин созувда өтө оор болгон. Себеби убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү, анан биз ата журт оппозицияда элек, настоящая оппозиция болуп бизден эле фракция калган. Арнамыз коалиция көпчүлүккө кирип кетти. Ошентип биз оппозиция болгондо да күчтүү, бирок абдан конструктивдүү оппозиция болсок дагы биздин депутаттардын баарын камап салышты. Парламентте мурункудай жай, акырын, маданияттуу болуп өтүп атпады беле. Кийинки мезгилде кичине мындай боло баштады да, 1,5 жыл ушундай болуп иштеп аткан парламент азыр андай иштебейт. Эмне үчүн? Себеби биринчиден мына ушул маселелер, мына ушул ратификация кыла турган протоколдор келет. Ошол келгенде бөлүнүшөт. Бийлик тараптуу бизде фракциялар көп да дайыма. Алар күчкө салат. Эл тарап мамлекетти ойлогондор алар каршы болот. Бирок ошондо дагы ал жердин табияты башкача да, парламенттин. Көпчүлүк добуш бир маселеде кандай добуш берсе ошондо чечилип калат. Жабык эшикте өткөрөлү десе, кечеки өзгөндөгүдөй болуп жабык эшикте өткөрүлүп калат дагы, элге дагы маалымат жетпей калат. Ким эмне деп сүйлөдү, ал дагы чыкпай калат. Көрдүңүзбү? Мен сөзүм башында айтып кетпедим, биздин эл чындыкты эркин тиги бир эле эркин ой жүгүртүү эмес, эркиндикти өтө баалаган, эркиндикти өтө каалаган, эркиндик менен жашаган элбиз. Эми Талант Мамытов дагы жакшы жаманды көрдү, амалып да чыкты. Анысына ал күчтүү юристтердин бири. Себебин мен билбейм, эмне себептен кетти кызматтан. Өз каалоо менен кетти дегенге мен анча мынча ишенбей турам. Кандайдыр балким бир кысым болгондур, билбейм. Бирок эми ал анын чечими. Ошон үчүн мен айтайын дегеним, парламент эл өкүлдөрү эле алар өздөрүнүн күчтүү парламент болгондо, абдан күчтүү парламент болгондо бизде өткөрбөй койбоду азаттыкты. Азаттыкта күчтүү инсандар көп элек да. Биз эгер өтүп барсак, биз президентке тең ата болуп тура алат элек да, баланс болот элек. Где-то аргументированно переубедили бы президентти туура эмес чечимдерин. Азыр парламент ошол администрация президент тарабынан өкмөт тарабынан туура эмес чечимдер келип парламентке коюлса, ошол нерсени өз убагында токтотуп калууга парламенттин эл өкүлдөрүнүн мүмкүнчүлүгү бар эле да. Азыр эми ошол мүмкүнчүлүктөрдү дагы өздөрү мынтип түшүрүп алып атышат да. Жок дегенде 10 болобу 15 депутат позициясынан ошондой эле принцибинен тайбай турса, албетте алардын күчү жетпейт. Эгерде жабык эшигинде өткөрөлү десе, себеби көпчүлүк добуш берсе, кандай ошондой өтөт. Мына маалымат коомчулукка жетпей калабы деген менде ой бар. Айтыңызчы, сиздин баягы ошол эле президент Ташиев мырзалар менен саясий жактан бир топ жыл мындай бир пикирлеш, саналаш болуп жүргөндүгүңүздү жакшы билебиз. Президент Садыр Жапаров болордо аны тарапташы катары колдоп, коштоп жүрдүңүздөр да.
Анан азыр болсо сиз президенттин жеке өзүнө карата мындай бир топ сын пикирлерди айтып атасыз, бирок ошол эле учурда Ташиев мырза жөнүндө мынчалык мындай анага болгон симпатияңыз дале күчүндөй таасир калтырат да. Вообще мен аларга сын пикир айта элекмин экөөнө тең. Пока мен только сунуштарымды айтып келатам. Садыр инеме дагы бир сунуш, камчы инеме дагы бир сунуш деп. Мен сын пикир айта элекмин. Ошол айтылган сунуштарымды айтсам дагы чыдабай, айтып атпайбы, мен берген сунуштарга дагы алар чыдабай, тиги өзү чыдамкай болуш керек да. Президент болом деген киши абдан сабырдуу, мындай кандай десем, без эмоций. Анан президент болом деген киши эч качан кекчил болбош керек, айкөл болуш керек, кечиримдүү болуш керек. Айтып атпайбы, журт атасы болом десең, үй бүлөдөгү ата да ошондой да. Айкөл, кечиримдүү, урушат, тактап коет кээде, бирок баары кечиримдүү. Мен чынын айтсам, өткөндө да айттым эле, дагы кайталап коеюн. Мен бешөөнү тең бирдей жакшы көрөм. Садырды да, Камчыны да, Акматбекти да, Нариманды да, Талант Мамытовду да. Себеби мен бешөөнү өтө көп убактым кеткен, өтө көп мээрим төгүп койгонмун. Мен энелик ар бир аялда мээрим бар, бир бала төрөгөн энеде бул энелик мээримди жаратылыш берет, Кудай да берет да. Мына ошончолук буларга мен энелик мээримди төгүп койгонмун. Мен бирин ашыкча, бирин кем көрө албайм. Бул биринчиден. Экинчиден, эмне үчүн мен Садыр энеме көбүрөөк сунуш айтам? Себеби Конституциянын негизинде ал президент болгондо дагы президенттик правленияга өзү каалоосу менен келди. Аны элди ынандырды. Референдумду биз колдоп бердик. Бирок мен буга каршы болдум. Себеби мен парламенттик, анан президенттик правление болсо экен дегем. Баланс. Себеби биздин элибиз өзү ушунчалык демократияны жаратылыштан сүйгөн элбиз да. Ошон үчүн бул сиздин оюңуз болобу же коомчулуктун ою болобу туура эмес. Мен Садыр менен Камчыга бирдей мамиле жасайм, ашыкча да кем эмес. Бирок Садырга көбүрөөк ошондой сунуштарымды айтканыма ал жоопкерчиликти полностью Конституциянын негизинде жоопкерчилик Садырдын мойнунда. Ошон үчүн. Экинчиден, Садыр тилекке каршы өзүнүн тегерегинде мурунку президенттерди жарга түрткөн инсандарды чогултуп алды. Мына ушундай кооптуу толтуруп Каминден баштап, Акылбек Жапаровдон баштап, жана башкалары. Мына ошол биз эми баягы сыртта жакшы көрүнөт да, ичинде жүргөн адам баягы бытовой вопростор менен жүрүп байкабай калат эмне болуп атканын. Мисалы үчүн менин ар бир айткан сөзүм алдын ала ушундай болот, ушундан этият болчу деген гана коңгуроо болчу да. Звонок алдын ала. Бирок ал менин звонокторум ал башкача түшүндүбү же башкача түшүндүрүштүбү, айлана чөйрөсү. Любой президентти айлана чөйрөсү бузат, ошолорду жарга түртөт. Анан ошентип айтканда, Кумтөр боюнча айтканымда, жер боюнча айтканымда, мына менин балам иштен алышты. Анын фейктери башкача ушуну мындай направление буруп коюшту. Баласын иштен алды, ушинтип жамандай баштады деп. А самым деле тескерисинче. Ага капа болгон жокмун. Ширшовдун командасы келди деп эмне кылып атканын мына Доскулду айтсам, Бекмурзаевпу кандай ошол жигиттер эмне кылып аткандарын айтсам, Таалайбек Ибраев тиги буларды. Менин жолдошум Нескте иштейт эле, аны жумуштан алып койду. Анан жакында тиги дагы ошол Шишовдун командасында министр цифризация иштейт. Ушундай десем, чоң уулумду да иштен алып коюшту. Биз вообще эчтеке капа болбойбуз, Мараш. Ала турган эчтекеси калбады, менин пенсиям эле калды да. Мен ошого дагы капа болбой, мен эки жигитке баягы энелик мээрим төгүп койгон, как коллега катары дагы да сунушумду айтайын деп атам да. Эми сунушум, ушундай ситуацияда эмне кылыш керек? Мен айтып кеттим, Тажикстан ойлобогула. Болду, ушу менен тынчыдык, протоколдорго кол койдук, анан ушуна жок, алар 3-чү жолу кол салышат. Мамлекетти жоготуп алыш өтө оңой.
канчалаган мамлекеттер дүйнө жүзүндө жок болуп кеткен. Улуттар, тилдер. Биздин кичинекей мамлекетпиз. Өтө чакан элбиз. Мындай караганда бир алаканга баткан. Ошон үчүн Садыр иним, камчы иним экөөңөргө тең айтайынчы. Ойлобосун бирин жакшы көрөп, анан бирин жаман көрөт экен деген мнение туулуп аткан турбайбы коомдо. Жок, мен экөөңү тең, азыр деле жакшы көрөм экөөңү тең. Азыр эмне кылышың керек Садыр иним? Чогулт күчтүү аксакалдарды. Чогулт оппозиция, позиция дебей, бир мындай төгөрөк столго. Азыр биздин мамлекеттин маселеси өтө татаал абалга келип калды. Мамлекеттүүлүк сакталып калабы, калбайбы деген маселе туруп калды. Мына ошондо бардыгын чогултуп, ачык сүйлөшүп, Садыр Нуркожоевич, ты же умеешь ушуну жасаганычы, чындачы. Ал өзү мындай коммуникабельный, ошону менен бирге Садырдын өзгөчө мүнөзү бар. Ал кайсы киши менен болбосун тил табышып кетет. Бирок кекчилдигиңди алып сал деп айткым келип атат да. Айтыңызчы, ошол эле учурда сиз жакшы бир ойду айтпадыңызбы? Мамлекетти башкарууда достук деген мамиле болбош керек депчи. Бирок биз каалайбызбы, каалабайбызбы, социалдык түйүндө мындай эки достун ортосундагы таасир талаш күчөп баратат. Бул маселенде мындай экөө президент бир чекит коюш керек деген жагдай көп айтылып атат да, ары же бери. Мисалы үчүн Камчыбек Ташиев ал эч качан президенттен таасир талашпайт. Мен буну жакшы билем. Анткени Камчыбек Ташиев өз ордун билет. Талант Мамытов дагы эч качан президент Садыр Жапаровдон таасир талашкан жок. Керек болсо оор күндөрү колдоду. Азыр себеби эмне экенин билбейм. Бирок азыркы учурда жок, мен мындай кете берейинчи, мушайт этпейин. Булар реформа жүргүзөт, эмнеси жүргүзөт, ошону ичара өзүнүн фракциясынан спикер коюп, жакшылап чечип алышсын деген гана эми бийликтин партиясы да ата журт Кыргызстан. Мына ошондой балким чечим кабыл алгандар. Равшан Сабиров дагы эми болгону бул тажик улутунан болуп калды. Бирок Кыргызстандын жараны, кыргыз мектепти бүткөн. Мына ушунчалык бир күчтүү кадр да Кыргызстан жаранында, ал тажик улутундагы. Мына ошол Тажикстанда болгон, Тажикстан бизге ачкан согушунан кийин эмне болду? Ушул жертва болду да Равшан Сабиров. Равшан Сабиров кандай колдогон Садыр Жапаровду? Ташиев мырза ушул эл арасында баягы эки дос деген жагдай боюнча сөз кетпесин деп кызматын тапшырып турса болобу же анын зарылчылыгы жокпу? Болуптур, элестетип көрүл, кызматын тапшырды. Кызматын тапшыргандан кийин жетет беле? Жок, ал керек болсо кызматын тапшырып кетип кала берет. Хорошо, Тажикстанда дагы бир чырды кайсы генерал барат? Мен сизге мындай встречный сурай берейинчи. Эми генералдардын армиясы көпкө. Ошол согуш 2 жолу болду, чек-арачылардачы бир дагы неме жок. Келиңиз, калыс бололу. Бир дагы танкасы жок, жеттиги бунусу жок. Чек-арачылар жөн эле кайтарат. Бүт куралдуу күчтөр Министерство оборонода. Куралдуу күч деп ошончон айтылат. Мына ошол министр унчукпай отурду. Раз ошолор артиллериясы менен кирип, танктары менен кирип, тяжелый артиллерия деп коет. Ошону менен кадимкидей согушка даярданып, поэтапно, последовательно келип согуш ачып атса, министр обороны эчтеке кылган жок. Азыр биринчи министр обороны иштен алыш керек эле. Камчыбек Ташиевди мына акыйкат үчүн айтайын. Мен Ташиевди мындай коргоого алган жокмун. Ал менин коргоома да муктаж эмес. Алар экөө тең мени сатып кетишти керек болсо. Ташиев да сатты, Садыр Жапаров да сатты. Мени сатышты. Туура колдонушту. Кыйын болуп турганда, алардын өтө оор болуп турганда, жеке турмуштары. Мен аларга абадай керек болдум. Бийликке жеткенден кийин да унутуп калышты. Унутуп калмак турсун менин балдарымы, үй бүлөмү бүт
эч кимди калтырбай жумуштан кызматтан алышты. Хорошо, мен ага да капа болгон жокмун. Аларсыз эле менин жолдошум Московский авиационный институт бүткөн, акырындап өсүп келаткан. Мен таарыныч менен айтсам болот эле азыр аларгачы. Мага кылган кыянатчылыгы Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев где-то билип билбей калды. Мен аларга дагы азыр каалагандай мындай терс нерселерди айтсам болот эле да. Мен айтсам болот эле. Себеби менин үй бүлөмө болгондо дагы эненин бул эң бир талуулуу жери бул бала. Балдарыма жасаган мамиледен кийин. Бирок мен антай алган жокмун. Антай албайм. Мен мамлекет элди ойлоп, мен азыр мына экөөнүн азыр оор ситуацияга келип калган абалда мен аларды тепкилебейм. Анткени алар да ушундай болот деп ойлогон эмес. Мына Кудай турат да үстүбүздөчү. Бул топтолуп калган нерсе биринчиден. Экинчиден туура алар опыты жок, тажрыйбасы жок. И аларга бирөөлөр дагы айтып койгон жок, мындай кылбагыла, андай кылыш керек деп. Бары карап турушту, экөө эмне болот экен деп. И алар дагы сураган жок. Чек ара боюнча билген кишилерден, мына ушул жерде алардын кетирген катасы. Дагы аз келгенсип, булардын дагы бир туура эмес жасаган иши, бул кадровый маселеде аябай көп катачылык кетип калды. Мурун иштеп, мурунку президенттерди саткан кишилерди жакын жолотпош керек. Бир жолу саткан киши экинчи жолу сатат, Майраш. Ал эми азыр Ташиевке бары толка Ташиев күнөөлүү дегенден мен алысмын. Анткени согуш болду. Согушта министр обороны биринчи алдыда туруш керек. Мына ошону жасаган жокпу? Жасаган жок. Бул адилеттик, акыйкаттык үчүн айтылыш керек. Экинчиден главный командующий Садыр Жапаров. Ал приказ бериш керек. Жок, Роза Отунбаева кирип алып, эч кандай отпор бербе, эч кандай мындай кылба, эл аралык уюмдар эмне дейт, тигиндей дейт, мындай деп атып, тажрыйбасы жок президентке туура эмес мындай айтканда акыл насааттарын берип коюшту да. Бар алдына дешти. Мен чырылдадым, барбагын Рахмандын алдына деп. Себеби кошуна элек деп, сиз менен улуусуз деп ызаат көрсөттү. Тынчтык үчүн элибиз тынч жашасын, жөнөкөй эл курман болуп атат деп, жакшы ой менен Садыр Жапаров барды эле, аны Рахмон камкор, агрессор башкача түшүндү. Булар коркок эл экен, алар менин алдыма чөгөлүп келип атат деп түшүнүштү. Ошон үчүн Ташиевди, эгер азыр Ташиев арыз жазып кете турган болсо, бир генерал дагы бир чыр чыкса, баткенде барбайт. Мен сизге ачык айтайын. Ооруп атса да, кандай болсо дагы ошол Ташиев барып атат. Да, алдын ала ошол нерсени контрразведкасы жакшылап маалымат бербей атат. Значит, ал жерде тажрыйбасы жок киши отурат. Контрразведканы ушулку экинчи жолку согушту допускать эткени үчүн аны бир жерден мындай асып коюш керек. Бул жерде ошол эле УКМКнын моралдык жоопкерчилиги барбы анда? Албетте, моралдык эмес. Кээ бирлери мыйзам череминде мындай айтканда жоопкерчиликти алыш керек. Бирок мен билем, что отпор берүүгө команда берилген эмес. Мындай айтканда президент болгон киши биринчи ирет коопсуздук боюнча жоопкерчиликти мойнуна алыш керек. Элинин, мамлекетинин. Бул өтө маанилүү. Да, туура экинчи медалдын артын карасак, бизде куралдуу күчтөрдө заманбап бизде курал жарактар жок. Алар алышты. Жетишпеген бюджеттен болсо дагы алышты. Эми жакшы жактарын дагы, жетишкендиктерин да айтып кетейин. Сиз айтып атпайсызбы? Эки тарабын айтсаңыз деп. Жетишкендиктери мына байрактарды алды. Көптөгөн мындай бронированный машиналарды алышты. Дагы бир биз билбеген курал жарактарды алып атышкандыр. Айлыктарын көбөйтүп атат. Тиги бу мындай иштер жасалып атат. Жолдор салынып атат, мектептер тиги бу. Бирок бул коопсуздугун
чечилбесе ушунун баары бир тыйын болуп калат да, Майраш. Ошон үчүн биз чек араларыбызды тактап, жакшынакай кылып, зымдарды тартып, чычкан өтө албай турган кылып коюш керек. Эми айтыш, критикалап коюш оңой. Мен аларды критикалайын деген оюм жок. Мен ачыгын айтайын, барбыр мен аларга жан тартпасам дагычы, калыстыктан тайып кетпейин деген мындай түз багытыман, мындай тайып кетпейин деп түз айтып атам да. Да, мага кылган мамилесин не карабастан. Алар жестоко со мной поступили. Бирок мен тарынган да жокмун. Аман эсен болушсун, элин аман эсен мындай жакшылап биздин коопсуздукту сактап, өлкөнү өндүрүп, өстүрүп алышсын деп мына ушу тилегеним ушул эле. Эми эгер Ташиев кете турган болсо, эки нерсе болот. Биринчиси, Баткенге эч ким барбайт. Барбайт, мен ушуну айтып коеюн. Барса дагы мына ушинтип кирип, немеде жаткан солдаттарды алып чыга албайт. Тажикстан тарапта жатканчы. Экинчиси, албетте, Садыр Жапаров, мындай Садыр Жапаровду агалять этип коюшат да. Ал жалгыз калып калат. А жалгыз калып калган кишини түртүп коюш оңой эле. Аны биз көрдүк тарыхта. Аскар Акаевдин эң жакын досу күйгөн администрация президенти Мисир Ашыркулов болгон. Аскар Акаевди алып түшүш үчүн Мисир Ашыркуловду анын жанынан кетиришкен. Андан кийин Бакиев. Бакиевдин бүт Медет Чуканович Араматылык жалгыз өзү тейлеп калгандагы баягы бизде акылдуу аксакалдар көп эле да, Үсөн Сыдыков башкалар. Ошолор айтып аткан сөз жетпей, изолировать этип койгондагы, изолированный киши бдительность потеряет. Бдительность если потеряет, управлять эте албай калат. Мына ошентип туруп, Бакиевдин абалы эмне болду, тагдыры. Андан кийин Атамбаевдики. Ладно, Атамбаевга убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү жаман көрүү, жакшы көрүү туруп берди. Анан ал өзүнүн мүнөзү дагы кичине кырс эле, каалаган жерде каалагандай сүйлөп коюп, мамлекеттин, элдин тышкы саясатта мындай немесине сөз тийгизбейт эле. Жээнбеков досум деп атып, мына көрдүңүзбү? Достун кыянатчылыгы да болот экен да. Анан аягында мынакей президенттикке алып келген досун камады. Ошондо дагы мен алардын билесиз да, тиги апрель ТВ-сында барып сүйлөдүм эле. Экөөңөрдүн мамилеңер эгер мындай болуп кетсе, бул элге дагы зыяны тиет, мамлекетке деп. Аскар Акаевичке да айтканмын. Сиз үй бүлөңүздү өтө балдарыңыздан бери саясатка аралаштырып идиңиз. Сиз революция жолу менен кетесиз деп, төңкөрүш менен кетесиз деп, элиңизден качасыз деп. Бакиевке да айтылды эле. Сиз ошол 60-тыйын мен алдын ала, мен тарабынан айтылган эле. Сиз кандуу жол менен кетесиз деп. Азыр мен ушул эки доско дагы айтып коеюн. Эгерде силер өкөөң ынтымактап болбосоңор, мен дайыма айтчумун силерге, экиним. Араңардан кара мышык эмес, ак мышык өтпөш керек деп. Биримдикте болуп, бирок өкөөңөрдүн биримдигиңер азыркы түзүлүп калган саясий абалгачы, мындай жөнөкөй элдердин тили менен айтайынчы, это чепуха да, өкөөнүн ынтымагы. Эгерде ушул мамлекеттин азыркы абалдан алып чыгып, бизде тынчтык орнолуп, бүт маселелер туура чечилсин десе, бүтүндөй күчтүү саясатчыларды төгөрөк столго топтогула. Мен башында да айттым эле, Садыриним саясий кеңешмең болуш керек деп. Ал жерде бүт оппозиция, позиция, ар кимдин өзүнүн көз карашы бар, ошолорду топто деп. Экинчиси, финансовый жактан кеңеш түзүшүн керек деп. Бизде күчтүү финансисттер бар. Бир эле Акылбек Жапаров келген акчаны каяка жумшашты чечпеш керек. Ошол кеңеш, совет, финансовый совет, политический советтер болуш керек эле. Ошолор менен мындай кеңешкиле да. Анан мен барын билем, мага кеңеш айтпагыла деген сөз бул туура эмес. Анан жаштарды өстүргүлө да кадрларды. Кечегинде блогерлерге кандай ыраазычылык. Агрессор
Садыр Жапаров эмес, агрессор Рахмон Эмомали деп туруп дүйнө жүзүнө мына ушу блогерлер жеткирди. Бизге кол салды Тажикстан. Алар болсо Кыргызстан кол салды дегенди тескерисинче доказать этишти. Ошолорго жөн эле рахмат айтып коюш керек эле. Анан үйрөтпөгүлө деп журналисттерди кагып силкеген болбойт. Бир сөз менен айтканда, Майраш, менин бүгүнкү сиздин чакырууңузга биринчиден мен да ыраазычылык билдирем. Экинчиден, биздин маегибиздин жыйынтыгы мындай болуш керек да. Биз аялбыз, биз энебиз. Биз тынчтыкты каалайбыз. Бала төрөп, чоңойтуп, чочойтуп, эр азамат болуп, үйлөнөйүн дегенде каза болуп калса, биздин жашообуз андан ары жакшы болбойт бир эненин. Биз кайгы менен жашайбыз. А мен бир эне кайгы менен жашаганын каалабайт элем. Ошондуктан жигит мырзалар, саясатчылар, давайте бириккиле, отургула, сүйлөшкүлө, тирешүүнү токтоткула. Бирок бул ошол чогулушту, тегерек столдо биригүүнү эч качан оппозиция же болбосо жөн эле эркин саясатчылар жасай албайт. Аны бийлик жасаш керек. Ошон үчүн мына эки дос, Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев, мына силер азыр барын бириктирип акылдашкыла. Женский интуиция деген бар. Бул аябай жакшы нерсе. Эмне үчүн өкмөткө тиги аялдарды көбүрөөк аралаштырбай атасыңар. Ошону менен бирге эмне үчүн Акылбек Жапаров мындай көмүскөдө калып атат? Эмне үчүн ал эч нерсеге жооп бербей атат? Ошол элементарный гуманитарный помощь укмуштуудай сонун жасалды, ошону дагы мобилизовать этип туруп апарып бере албадыңар да. Ошон үчүн армияда чоң реформа жүрүш керек. Бизде 80ден ашык улут жашайбы? Ошол улуттун балдары бар тең бир жылдан болсо дагы армияга барыш керек. Бул деген досчулуктун символу дагы болот. Экинчиден, ошол чек арада жашаган эркектердин бары тең современный, супер современный ошол оружияларды атканды билиш керек. Баягы чек араны эл коргойт да. Мына ошолор дагы жакшынакай болуп, аларга шарт түзүш керек. Чоң рахмат сизге, ийгилик каалайбыз. Сизге дагы.